Салам достор, сиздер Биримдик каналын көрүп жатасыздар. Бул каналда ММА жаңылыктарын айтып беребиз. Эгер биздин каналды жаңы көрүп жатсаңыз, каналыбызга катталып, ММА жаңылыктарын ар дайым биринчиден болуп көрүңүздөр. Бүгүнкү видеобузда россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедовдун кийинки болуучу беттеши тууралуу айтып беребиз. Хабиб кийинки беттешини 7-сентябрь күнү Бириккен Араб Имараттарында Абу-Даби шаарында өткөрөт. Баарыңыздар байкагандай эле Хабибдин бою эң башкы беттеш болуп чемпиондук буясын коргойт. Бул официалдуу түрдө белгиленди. Россиялык чемпиондун тренери жана атасы да бул тууралуу айтты. Хабиб Нурмагомедовдун атаандашы Дастин Порье бүгүнкү күндө UFC'нин жеңил салмагынын убактылуу чемпиону. Дастин Порье акыркы жолу жакында эле UFC 236да Макс Холлой менен беттешип убактылуу чемпион болгон. Хабиб Нурмагомедов болсо 2018 жылдан бери беттеше элек. Хабиб акыркы жолу 2018 жылдын аягында Конорду багындырып чемпиондук буясын коргогон эле. Хабиб өзүнүн профессионалдык карьерасында 27 жолу беттеш өткөрүп, бир да жолу жеңилген эмес. Атаандашы Порье 25 беттеш өткөрүп, анын 5-өсүнө жеңилип калган. Бириккен Араб Имараттарында болоордун албетте себеби бар. Хабиб мусулман болгондугу үчүн араб көрөрмандарынын саны абдан көп. Достор, Биримдик каналына катталып, бул видеого мага жактуу белгисин коюп, коңгуроону басып кетиңиздер. Ошондо ММА жаңылыктарын ар дайым биринчиден болуп көрө аласыздар.